Кыргызстан Ислам университетинин ага окутуучусу Алайчы Сейитбеков даярдаган чечим китебинин көйгөйлөр бөлүмү. Көйгөйлөр. Туулдуң калдың балеге дейт кыргыз. Айтса айтпаса адам пенде жараткан анын бешенесине жазган өмүрдү башынан аягына чейин жыргап куунап өткөрө албайт. Өмүр кыска болгону менен далай ашуу, далай бели бар. Жашоо көйгөйлөр менен коштолот. Ансыз жашоо болмок эмес. Турмуштун ачуусунда, таттуусунда чогуу таткан адам гана жашоонун баркын, жашоодогу максатын билет. Кууралы болбосо жыргалдын баркын ким билмек? Кайгысы болбосо кубанычы кайдан болмок? Адамдын жашоосундагы бардык көйгөйлөрү ага жаман сезилгени менен кандайдыр бир жакшылыктын ачкычы экени маалым. Бирок муну көпчүлүк аңдай албайт. Башына түшкөн кандай көйгөй болбосун, аны дароо жамандык деп билет. Жок, бул жөн гана Алла Тааланын сыноосу. Адам атадан бери карай канча адам жашап өтсө, ошонун баарынын башына келген жөнөкөй эле сыноо. Аны ooрлотуп, кыйындатып, татаалдатып, бүтпөс кылып бузартып алган адамдын өзү. Силерде коркунуч, ачкалык, мал-мүлкүңөрдү, тоют түшүмүңөрдү азайтуу, жакындарыңдан айрылтуу сыяктуу иштер менен сынайбыз. Мына ушундай иштерде сабырдуу болгондорго сүйүнчү бар, дейт Алла Таала. Көйгөйдүн жакшысы жок. Бирок адамдардын кээ бири аны оңой чечет, кээ бири чече албайт. Кеп көйгөйдө эмес, кеп аны кантип чечип, андан кантип чыгууда. А бул жеңил эмес. Эгер чечим туура эмес болсо, көйгөй мурдагыдан да көбөйүп, андан да чоңураагы пайда болот. А эгер чечим туура болсо, көйгөй дароо чечилет. Кайгы кубанычка, үй күлкүгө, мээнет дөөлөткө айланат. Бул китептен биз көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун үйрөнөбүз. Туура чечим кайгыны кубанычка, согушту тынчтыкка, келишпөөчүлүктү биримдикке, ачкачылыкты токчулукка, ооруну дабага айландырат. Китептин башталышында эле көйгөйлөрдү чечүүнүн бир канча жолуна токтолуп, андан ары жылалы. Бардык көйгөйлөрдү чечүүнүн биринчи ачкычы көйгөйдү убагында көрө билүү, аны моюнга алуу. Көйгөй денедеги жаракат сыяктуу, убагында дарылабасаң ырбай берет. Көйгөйүңдүн мындан оор, мындан жаман болуп калбаганына жараткан Аллага шүгүр кылып мактоо айт. Бул сага көйгөйдөн бат чыгууга жардам берет. Чечим чыгаруудан мурда көйгөйүңдөн алып чыгуучу жолдордун бир канчасын карап көр. Акырында жеңилин жана кийин башка көйгөйгө кириптер кылбай турганын танда. Алланын каалоосу менен ар бир көйгөйдөн чыга турган эшик бар экенине бекем ишен. Тагдырдын жакшысы да, жаманы да Алладан болооруна, бешенеге жазылганды көрбөскө чара жок экенине ишенип, моюнсун. Алла Таала бизге жазган нерсе гана болот. Алуу Имран 159-аят. Эч качан жакшылыктан үмүтүңдү үзбө. Үмүтсүздүк сага зыянын гана тийгизет. Акылдуу, тажрыйбалуу, көптү көрүп, көптү билген адамдар менен кеңеш. Бул Алла Тааланын буйругу. Алар менен иштериңде кеңеш. Шашылба, ар бир чечимдин натыйжасына көз сал. Бир көйгөйдөн чыгарып, экинчи көйгөйгө киргизип кое турган чечимден сак бол. Жакшы пикир кылуу үчүн ордуңду өзгөрт. Акылыңа акыл, оюңа ой кошо турган жерге бар. Акпаган көлчүк бузулган сыяктуу, бир орундан жылбаган адамдын пикири бузулат. Башыңа келген бале кырсык, мүшкүл көйгөйлөрдүн себебинен сооп сыйга ээ болооруңду унутпа. Кыйынчылыкка сабыр кылуу даражаңды көтөрөт. Көйгөйдөн жеңил чыгаруучу негизги жол ыйман ишеним. Алланын мээримине, кудуретине ишен жана үмүт кыл. Алланын жардамы болооруна күмөн санаба. Дарт арманыңды Алла Таалага айтып дуа кыл. Сабыр жана намаз аркылуу жардам сура. Бакара сүрөсү 45-аят. Сабыр менен кулпулар ачылат. Оорчулук жеңилдейт, жүрөк тынчтанат. Намаз менен караңгы жолго нур чачырайт. Көйгөйлөр чечилет, жараткан ыраазы болот. Эртең менен жана кечинде айтылуучу зикирлерди унутпа. Бул сенин эртеден кечке, же кечтен таң атканча жамандыктан коргонуң болот. Бардык көйгөй мүшкүлдөрдү бороон чапкынга окшот. Алгач күн бүркүлөт, булуттар топтолот, жамгыр себелей, анан чагылган чартылдап, күн күркүрөйт, жамгыр нөшөрлөп, шамал согуп, алай дүлүй болот. Анан жамгыр басаңдайт, шамал токтойт, булуттар тарайт, күндүн көзү чыгып, нуру жерди каптайт. Азыр эле кыямат кайым болгондой, жашоо бүткөндөй болуп жаткан жер бети таптаза, жап-жашыл болуп, мурдагыдан далай кооз көрүнөт. Көйгөй да ушундай, анын артында ушундай ажайып кооз жашоо бар.